Түрк кайненем жасаган дагы бир сонун турецкий бөректин рецепти. Даяр ушундай жука лаваш аласыздар. Түркчө юфка деп коет. Кыргызстанда деле сатылат экен. Биринчи ушундай смесь даярдап алгыла. Un менен суумайды аралаштырып. Андан кийин жука лавашты жайып алып, үстүнө даярдап алган смести видеодо көрсөтүлгөндөй лаваштын үстүнө серпип чыгасыңар. Анан картошка жана пияздан даярдалган начинканы ушинтип саласыңар. Начинканын жасалышы: сууга бышкан картошканы эзип, ичине пиязды бир аз кууруп кошуп коесуңар. Андан кийин мына минтип эки четин бүктөп, анан ороп чыгасыңар. Каалаган узундукта кессеңер болот. Биз постоянно ушундай кесебиз. Анан духовканын листтерине тизип, үстүнө жумуртканын сарысы менен суумай аралашкан смести сүйкөйсүңөр. Биз болсо апашкамдын ушундай атам заманындагы духовкасы бар. Ошого кызаргыча бышырабыз. А силер болсо 200 градуста кызаргыча бышырсаңар болот. Анан болду, ушундай чытыр, даамдуу бөрек даяр болуп калат. Даамын сөз менен жеткире албайм.